Assalamu alaikum урматтуу Менденен программасынын көрүүчүлөрү. Мен ашы Жалал Абад шаарына келдим. Жалал Абад аймагына келдим мынакей. Жалал Абад аймагынын Төш Кутчу деген жерине келдик, Мындай туурасын айтканда Төш Кутчу деген жерге келдик. Бу жерде азыр бир 85 жашка чыккан энебизди бир аз баягы көңүлүн көтөрүп, бир жакшынакай бир туулган күндүн, же болбосо туулган күндүн, туулган күндүн урматына арналган иш-чарага сиздерди ортоктошуп калабыз. Менин алдымда ушул энебиздин кызы турат, туурабы? Канчанчы кыз болосуз? Мен кыздардан чоң болом, менден чоң акам бар. Эң улуусу, эң сулуусу мен болом деп. Сулуусу мен болом. Эң акылдуусу дагы мен болом. Мактана бериң, эч ким жокточу. Мактанма. Энебизди ушундай быйылкы жылкы куттуктоонун да туулган күнгө арналган иш-чараны ушул Менденен программасына каттатып коюу ниетин ишке ашырып атасыздар да, азыр алдыңкы бирөтөр ушундай энебиздин падушкалары келет, мына урматтуу көрүүчүлөр, азыр ушул падушкалардан маектерди алабыз. Кимден чыкты мына ушул идея? Кантип жаралды? Бул идея апамдын неберелеринен чыкты. Апамдын 15 небереси чет жактарда иштеп жүрүшөт. Ошолордун каалоосу менен, ошолордун айтуусу менен, ошолордун сунушу менен болду бул программа. Ушуга тарттырып коелук, энебизди тарттырып коелук, 85 жашка чыгыптыр. Кийин теледен көрүп жүргөнгө дагы жакшы деп, бул дагы болсо ынтымакчылыктын белгиси деп ойлойм. Апамдын жакшы тарбиясынын белгиси деп ойлойм неберелерине. Ошол ушинтип тартып бүгүн чакырды силерди. Бияк ким болот? Баласы? Бул жак менден кийинки укам болот. Келсеңиз берека. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, мына ушул энебиздин аты эзимен чыгып кетти. Самар энебиздин мынакей дагы бир уулдарынын бири деп коелу. Канчанчы баласы болосуз? Экинчи баласы. Экинчи баласы болот. Мына ушул бизди тосуп келген. Чын айтканда жана жолмо-жол кичине сүйлөшүп келдик. Энебиздин ошондой бир аз маалыматтарды берди. Эми энебиз жөнүндө азыр жанында туруп да аябай мына буга чейинки айтпаган сөздөрдү айтабыз дейбиз. Бирок ага чейинки мына ушул максаттуу иш-чараны ишке ашыртында сиздин салымыңыз кандай? Салымым менен чоң салымым бар. Эми мындай апама туулган күнү кут болсун. Бизди ушунча чоңойтуп, ушунча эрежеге жеткирген апам чоң рахмат, өмүрү узун болсун. Чоң болсун, дагы көп жашасын апам. Энебиз бар үчүн жашоо керемет. Керемет да, ошо энелүү жетим, эрке жетим дегенде ушу эрке жетимибиз жакшы. Өзүңүз канчага чыгып калдыңыз? Өзүм 57ге чыктым. 57ге чыксаңыз да картайбай жүргөнүңүздүн себеби ушундан да. Эже сиз канчага чыгып калдыңыз? Мен 60га чыктым. Бырыс түшпөгөнүн себеби мына ушунда. Энебиз бар үчүн сизге бырыс түшпөйт. Таптаза ойдон жүрөсүз. Ошол энебиз бар болсун. Бул жакта дагы кызы келет да? Чоң келин. Чоң келини. Мына ушу чоң келиндердин да салымы абдан чоң. Азыр мынакей ырдайт, бийлейт, бүт бар заказдар аткарат да. Энебизди эмнеге ушул 85 жашка чыкса дагы мисалы карытпай, оорутпай багып келет атасыз. Эмне секрети бар? Энебиздин жакшы карайбыз. Балдары бардыгы дайыма карашат. Энебиздин ден соолугу жакшы. Жашында билесиңер, эстирдин нанын жеген. Оригинал десеңиз. Оригинал. Негизи кароо жакшы болсо жакшы да, балдары жакшы болсо. Эң чоң келин болсо. Азыр бирок башка жакта турасыз да, бул жакта эмес. Башка жакта турам. Бирок биринчи тузду, биринчи жакшы сөздү, биринчи чайды мен бергем деп койсоңуз. 6 жыл кызмат кылганмын. Канча жыл? 6 жыл. 6 жыл. Не деген намыңыз бар? Эфрейтор, старшина, же болбосо лейтенант. Старший капитан. Себеп дегенде урматтуу көрүүчүлөр, кечеги видеомду көрсөңүздөр, мисалы бир келин айтты да мага ушул чөйрөгө келип кызмат кылып анан кийин баягы эми орун очок алып бөлүнөсүздөр да. Ошол мезгилде мага дейт полковник деген статусту беришкен ушул үй бүлө дейт да. Сизге кандай статусту берди эле? Мага деле жакында ошондой беришсе керек деп ойлойм. Чоң жылдыздарды берет деп ойлойсуз, Кудай буйрса. Урматтуу көрүүчүлөр, биз кичине кобураштык, кичине баягы энебиз жөнүндө маалыматты сураштык дегенде азыр эми энебиз билбейт. Жакшы адам. Энебиз азыр токтоп туруң, азыр бетинче мактайбыз. Азыр бул жерде мактаганыбыз бир аз өтпөй калат. Бир аз кобураштык, кичине баягы настрой алып алалы депчи. Азыр энебизге барабыз. Энебиздин достору да келип калды, көрүнөт. Барып ошол жанына барып тура энебизге суроо салганча баардык ушул жерден сарпайт, тапшырабыз, ырдайбыз, чордойбуз дегендей баштадык да. Кана жүрүңүздөр. Бир аз сүрдөңгөндөгү сүйлөгөнүңүз ушулбу? Анда азыр үйгө киргенден кийин абдан жакшы сүйлөп эткенсиздер да. Бул жакта мына неберелер турат, мына неберелер, мына ушу негизги бүгүнкү иш-чаранын идея башчылары мына ушу неберелери. Тема ошондой коюлат өзү негизичи. Мынакей бул жакта балдары турат. Бул жакта мынакей мына чоң ага. Бул чоң агабыз турат. Азыр энебиздин жанына барып алып туруп баягы сүйлөгөн жакшы. Ошол жерге барып туруп кеңири маектарды алабыз. Мына бул жерде
шебере, небере келиндер деп коет. Мына ушул адамдардын бардыгынан жакшы интервьюларды алып, чогуу кирип барабыз. Мына жүрүңүздөр, бардыгыбыз чогуу кирип баралы. Иш чараны баштадык. Кана жүрүңүздөр, баштай бериңиздер. Урматтуу көрүүчүлөр, энебиз азыр чын-чынына келгенде билбейт. Биз ал энебиздин чын-чынына келгенде мисалы азыр мен өзүм деле көрө элекмин, чынын айткандачы, энебиздичи. Бирок маалыматтарга карап туруп эле баягы сүйлөп атабыз мынакей. Оху, кандайсыздар, жакшысыздарбы? Ден соолуктарыңыздар жакшыбы, аман эсен отурасыздарбы? 85 жаштагы энебиз мына ушул энебизби? 85 жашка окшоп өскөнү. Кандай отурасыз? Сиз жөнүндө жарым-жартылай маалымат алып келдим десеңиз эле. Орусчаны тытат дейт. YouTube'ду тимеле дейт, жаштардан жакшы билет дейт. Ошол чынбы, чын эмеспи эле? Туура. Мен менен программасын көрөсүзбү, көрбөйсүзбү анда? YouTube'ду тыта турган болсоңуз. Көрөсүзбү эле? Кандай отурасыз эне? Жакшы отурасызбы? Карабайсызбы, чырактай болгон сонун энебиз бар экен мынакей, ушул 85 жашка чыккан. Быйылкы жылкы туулган күнүн мынакей жалпы ушул туулган уруктар эң жакындары тосуп алып, монтип бергилеп жатышкан чагы. Эне дос болосузбу? Дос болосузбу? Энебиздин эң. Эне берак келиң, берак. Энебизди жарга такап алыпсыздар да. Берак алып келсеңиздер, беракка келиңиздер. Мынакей эне. Бияк отуруп алың эне. Менин аты жөнүм Өмүрзак Азимкулов эне. Атайын Оштон келдим. Сиздин неберелериңиз атайын ушул энебизди куттуктайбыз деп атайын тапшырма берген да. Эне ошол тапшырманы аткарганы келдим. Аларда ушул сиздин досторуңуз жаныңызга келип өздөрүнүн белек бешиктерин берип атышат. Ошону тартканы келдим. Анан сизди орусча сүйлөткөнү келдим. Анан сизди ырдатканы келдим. Кыскасы сиздин батаңызды алып анан кеткени келдим да эне. Кандай отурасыз? Канча балаңыз бар эне? Канчага чыктыңыз? Өзүңүздүн маалыматыңыз? Өзүмдүн маалыматым 85те мен. 8 балам бар. 5 уул 3 кызым бар. Батыр энеси эне. Кандай турмушту баштан кечирдиңиз? 8 баланы чоңойтуп эрежеге жеткирүүдө. Турмушта кечке талап иштеп, помидор чаап, капуста терип жүрдүк да. Ушта. Бирок ушул 8 баланы ач калтырбадыңыз. Жыртык ийгизбедиңиз. Элге кепке сөзгө калтырбадыңыз. Кыскасы бардыгын чоңойттуңуз, окуттуңуз, бардыгын жайладыңыз. Жакшы бактым буларды. Албетте чалыңыз менен бирге, эне. Чалым 22 жыл болду өлүп калган. Бейиштик болсун эне, бейиштик болсун. Биздин колдон эмне келет? Куран окуйбуз, бейиштик болсун, ал пенделер турабы эне. Сөзсүз Кудай мырза жолугам деп биякта жүрөсүз. Эне, мына азыр мына ушул жерденчи, урматтуу мына катышуучулар турат бул жерденчи. Кеже, мындай кылалы. Энебиздин туулган күн урматына келген катышуучулар, бага 1 мүнөт угуп койсоңуздар, мына ушул энебиздин бүгүнкү тартылып аткан тасмасы ушу үй бүлөлүк архивда. Ушул жалаң сиздер эгерде мени тааныбай турган болсоңуздар, Өмүрзак Азимкулов, өзү аты жөнүм. Оштон келдим, жалаң аталарды, энелерди мактайм, даңктайм, бул ушул кийинки муунга чоң идеология болсун деген максатта. Анан бүгүн ушул энебизди тартканы келдим да. Анан албетте бул тартып аткан учурда баягы сүйлөө аземи башталат дегенде улуулашып келип энебизди эми тияка өтүрүп бастырбай келип сарпайыңыздарды кийгизгенче сүйлөп ырдайсыздарбы, кыскасы энебиздин көңүлүн көтөргөнгө бир иреттеп келе берсеңиздер, ага чейин мен энебиздин бираз өткөн турмушу боюнча суроолорду салып жоопторду алып турайын. Кандай дейсиздер ага чейин? Андан кийин анан кыздары куттуктаса, андан кийин эң аягында мына ушул бүгүнкү иш чаранын дебилгечилери энебиздин неберелери. Ошолор келип куттуктап, андан кийин энебиздин батасын алып жыйынтыктайбыз, ушундай. Эне, менин программасын качан көрдүңүз акыркы жолу? Акыркы жолу жакында эле көрдүм, мына кызымкында болчумун да, жанагы чоң кызымкында болчумун. Күндөгө ошону бүткүчө көрүп аттым. Ошодо ар бир аймактардан тартып келем да, мисалы Баткенден, Нокаттан, Кара Суудан, ошол өлкөнүн баардык аймактарынанчы.
Анан ушул программаны келет деп ойлодуңуз беле? Бирөө жарым айттыбы, айтпадыбы? Эч ким айткан жок. Азыр келип калдым. Ошону айтам да. Бул сизге бир күтүүсүз белек болдубу? Ооба, күтүүсүз белек болду. Ошону айтам да. Эне сиз орусчаны каяктан үйрөнүп алгансыз эне? Орусчаны илгери мектепте 1 класс орус, 1 класс кыргыз окуп койчубуз. Ошондо эшикке танапсызга чыккан орустар менен ойноп билип алгам да. Анан кийин да унутарым да пенсияга чыккандан Айран базарда 12 жыл иштедим. Ошол жерден үйрөнүп калдым. Пенсияга чыккандан кийин Айран базар бул баягы шаардын базарларынын биринде Айран базар бар да, туурабы? Анан энебиз жүрөгүндөгүнү жашырган жок. Айта берсин. Анан азыр эми орусча ким менен сүйлөшүп атасыз бу айылдын ичинде? Орус жок бирде. Орус жокпу? Неберлер менен сүйлөшүп атасыз, неберлер азыр орусчаны жакшы билишет да. Немеде да. Мындан кийин кичине 3-чү кызым Москвада да. Ошонун кыздары баары орусча сүйлөйт, анан çok хорошо девочка деп коет. Алар менен кадимкидей видео чакыруу менен телефон аркылуу сүйлөшө бересиз кадимкидей, Эndi мына ушул 85 жаш деп мен жашын башында айтпадым, эч ким сиз 85 жашта ойлобойт, бир 60тын тегереги деле ойлойт депчи. Өзүңүз спорт менен машыгасызбы? Турат экенсиз, мисалы угат экенсиз, көрөт экенсиз. Эми кыскасы бизде кандай мүмкүнчүлүк болсо ошонун баары сизде бар экен да эне. Секретим эмне? Секретим. Міне жейсен ошо бизде эле ошону жейли ошо сиздин курагыңызга жетели деген ой да. Эл жеген деле жейм, анан кийин өзүм такыр карыпкым келбейт да. Таң салап түшүп. Той бойго барганда таң сага түшөм. Эне сиз Кытайдын шоколаддарын жебейсиз, Кытайдын кирешкисин жебейсиз, фастфудтарды жебейсиз, туурабы эне? Кола ичпейсиз. Шоколад жейм. Ошода эмне ичесиз? Нан, чай, жакшы калорийный тамактарды жейсиз да? Жакшы. Айран сарымай сөзсүз түрдө ушул үзүлбөсүн, туурабы эне? Ушул сиздин жаш мезгилдериңиздерде мисалы тоого чыгып ушу айран сүт кылган күндөрдө болдубу эне? Же жалаң эле ушу пахта менен капуста талап жүрөбүз? Сүттү шерде эле кылат, болчу сарымай кылып алып койчубуз бир челектен кылып. Ал кезде бирлер тоо эле да туурабы? Азыр эле үйгө ишаар болуп кетти да. Жакшы. Энебизди мынакей жакшы калып сүйлөтүп алдык. Мынакей мэрда бир аксакалыбыз келип туруп калды. Чамасы эң жакын тууган болот окшойсуз аба? Укасы болом. Бир тууган укасы. Канчага чыктыңыз аба? 71ге чыктым. 71ге чыктыңыз. Кана отуруңузчу, бир энебиз жөнүндө сизден бир жакшынакай бир топуктай маалымат алайын ата. Өзүңүздү тааныштырып, энебизди мактап, энебизге жакшынакай каалоо тилектерди айта бериңиз эми. Мен өзү Сузак районуна караштуу Сарбулак айылынын тургуну болом. Атам Абдыкадыр 87ге чыгып өттү. Апам, енем, ошондо эжемдер ушундай бир жакшынакай жашыбак эле да, жашыбак эле. Биз кичинекей балабыз. Şu окуганда ушу жерге келет элем, жестен бар эле алмалда. Анан мага ошондо 1 сом, 2 сом, 3 сом берип коет эле алмалда. Чоң акча. 3 сом азыркынын 3000 да. Туура айтасыз. Ооба, 3000. Бир жума жашайт элек. Анан ушинтип эжем ошо мына 85ке чыгыптыр. Кудайым өмүр берсин, ден соолук берсин, көп жашасын. Кудай тилеген максатына жетсин. Мына биз акам бар эле адам өтүп кетти. Азыр 2 укасы бар. Мына келиндери бар, эжелерим бар. Бардыгыбыз 8 бир тууганбыз. Кудайым ушундай жашка берген экен, эже ушинтип балдарыңын, кыздарыңын, келиндериңиздин, небере чеберелериңиздин урмат сыйын көрүң. Дагы 100гө чыгың. Кудай өмүр берсин. Ушундай жашта эжем азыр 85 деп эч ким айтпайт. Эч ким айтпайт. Туура айтасыз. Ооба. Эжем дагыям жаш, чирак. Мындан 2 жыл мурун келсем, мынау жерде үлүшкө тийген жерлери бар эле. Беде согарат эле. Ой, не болду эже десем, пивону коюп алат. Пиво дейсиз баба? Пиво. Пиводан басып алып, бедени сугарып, маканы жаганалап, сууну коюп, ушинтип, мен азыр келдим деп кетменди көтөрүп келип калат. Бул эмне пиво эмес, урматтуу көрсө, бул көк чай болчу, ошолчу көк чай. Эми абабыз тамашалап айтып койду. Апам. Ооба да. Кудайым эмне дейбиз, ушундай жакшылык күндөр болсун, токчулук күндөр болсун, заманыбыз жакшы. Токчулук азыр Ак Төөнүн
kardı jarılgan mal dep koyabızbı, bakır kızdın jakşı göbü var. Kudayım oşoga jetkizip, ejem dagı 100'gö çıksın, 100 yıldığın ötközölü. 100'gö çıkıp ötközseniz, soğum nereden bolat? Kol çalıp koyuyorsun da. Diyeni ben soyup verem. Kuday jaş versin bizge bu takalasa. 90'ga çıksa-çı, 90'ga çıkkanda. 90'ga çıkanda da oylanabız da kichine 100'gö çıkan jakşı deyim da. 90'ga bile 5 yıl dağı yaşay diyeceğim. Ova, yenebis bul turuşta bu da kalasa 100'gö çıkka öyle çıkar bu da kalasaçı. Emin Oşol uçurda özüңüz da oşol juruluşa yetişesi de 100'gö çıkыңыз bu da kalasa. Emin yaşın kovalap araytal Yejemin densoğluğun versin bizge. Kuday tilegen maksatga jeterli. Ömürgazy ölen inim sen. Ömürzak. Sen televizordan hem köp göröbüz janagınday periyadaçalardan. Kuday gece köp jaşan, oruan, şu baldarımla çoğun kızı diye yeğenim Zulfiya. Sinekey jana Gülyaga ketdi. Birөө Moskvada 7-3-10 balanın nenesi. Bizdele mına 8 balabız var. Bizdele yaşap kaldık itaarı. Lemoşep dediler. Bağı gün öte öğretiken, yaş kete öğretiken bayağıda. Zımıragan kuşta. Ova. Hem köp yaşan nece, Kuday ömür versin. Şu ülkelerinizden, singdilerinizden, nerede gelinlerinizden bardığı jalp oturat. Kuday tınçılık bolsun. Köp yaşan nece. Nakeyde tu çöndöktөгү padarkanı qarap koyan mına. Kol çalıp koyuyorsun da. Şeyde mına ülkelerimin cengem var, ecelerim var. Bizden sizge mına o padarka az bolsa hem köpte görüp kalmaz. Bir жылкыга жетеби bu şerde? Var bu жылкылык? Жылкы balası. Жылкы баласына жетет келине. Жылкыны ben 100'gö çıkanda kılayın dedim ko. 100'gö çıkanda. Kuday buyursa 100'gö çıkkanda da uşundu gelip uşundu bakıldap sizden uşul videoңузду kayra türdürüp sizge görsötüp ondan keyin uşul gündörдү işke aşırabız деген ниетибиz бар. Kol çalıp koyuyoruz bir tuğandarım nake bir-birini öp çıktı atışat. Bundan ötken baktılуулuk çok durabı? Var bolуңуздар. Kana kiyinkiler, süylöçüler. Ova. Geleverinizler kana kiyinki gezek. Mınaki urmatlı görüşler. Biz jogoruda yenebиздин bir tuğan yenisini süylöttük. Uşunçalık jürek açıla süylödü. Uşunçalık bayağı buga çeyinki. Uşere oturuyoruz. Uşuna oturuyoruz. Ulan beri bu jaka almas oturuyoruz. Ama özüңүz tanıştırıp bugünkü işlerin maksatını menden abda jakşı түшүнөсүz. Yenebиз болгон биз сизден bir kaloo tileyingиz. Eje, birinçiden ne deyiz şu? Bir tuğan olası mı siz? Ben en kiçindeki yukası olan. En kiçindeki yukasındaki. Erkek yukası olup gelse. Eje, ne deyiz birinciden şu? Sizge densoluk, güç kuvvet, baldarınızdan, kızlarınızdan uayın görüp jüreveriniz. Densolukta olun. Ana şu yerde gelgen yeceleri, singdiniz, iki singdileriniz var, gelinleriniz var. Şularından densolukları olsun. Tez gelip durabız. Akam aytdı o 100'gö çıkkanda жылкы kılam da Allah. Siz ne kılasız 100'gö çıkkanda? 100'gö çıkkanda kişi жылкы kılsa, men daha bir жылкы koşamın. Anı bir soy böyle bakkanga, mingenge. Jakşı. Kol çalıp koyuyorsun ne olur? Karap turasız da mınday. Bu video baraken video oken bir de. Ova, bu videodan yenebis YouTube'dan jakşı çukulaydı eken. Yenebis bu videonu kayda görüstüt. Oşo mezgilge 1-2 gün kalganda sizlerge jönötöt sılkazınça. Mo süylөгөнүңөр sizler depçi. Ehtiyat bolуңуздар. Ova, Kuda kalasa oşo jaşka çıksa kılavuz ele. Anan jeğenderim, aynan keteyinderim. Densoğluңар çim bolsun. Şu bala çakanlar menen oynap kül жүрgüle. Şu yejemdi Zulfiya sıylagan jakşı emelerden bolgulaynan keteyin derim ben. Tışçılık bolsun. Şu görgönde sizin bizim ele olup oynap kül jüreverelik. Kol çalıp koyuyorlar nake. Yenebis 2 belli oldu. 2 belli oldu. Daha bir çıksa bir de olsa 3'e olur. Hazırdağı bir ölçü kalat boş gerek bolmoyunça. Kana urmatlı görüşler giyin kenebizge gezek bireli jakşı ene. Aman esen oturasızlar. Bul jaka geliyorsunuz ha. Kimingizlerden birinci başlayın? Sizden mi? Bir tuğan singisi olup gene. Kana siz başlayıveriniz. Özgöçe bir maktap beriңçene. Ne deyiz? Süleyce'nin 85 yıldızın kutluktayız. Dağı ülkeler aytkanday dağı 15 yıl yaşap 100'gö çıksın. Bala çakalarını ayırmasın görsün. Ne öyle çevreleri var Kuda kalasa. Hem kıvra görsün. Kıvradan hem nasip olsun.
Бардығы түс бололық үшін. Ежемен ширақ, қиын шыпылда үш қылған. 2 жыл болды мысалы қиындау. Бирок азыр деле өзү туруп, өзү басып эле жүрөт турбайбы? Өзүңүз канчага чыгып калдыңыз эне? Мен 75-ке чыктым. 75-ке чыктыңыз. Энебиз сизге караганда жаш көрүнөт экен го эне. Бул энебиз ошону айтам. Тансага түштү. Тансага түштү. Азыр аягында тансага түшүп берет Кудай берсе энебиз. 85 жашка чыкканда монт тансага түшөт деп а эне. Ошондай калып тилектерге кошулабыз, жол кыласындагы. Дайым тынччылык берсин. Ушундай күндөр дайыма боло берсин. Мына эжем баштап койду, эми калганыбыздан ушунун аркасынан эметели, ээрчиле. Ушу жашка жетели, ушундай тууган күндөрдү өткөрөлү Кудай насип кылса. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, ушул бир тууган сиңдисинин дагы айтып аткан жери бар. Буну мен ар дайым программада айтып келем. Ар бир эне менин программасына тартылгысы келет. Себеп дегенде ушул программа аркылуу ошол өзүнүн айткан керек сөздөрүн, табелек сөздөрүнүн баарын калтыргысы келет турабы эне? Ошон үчүн сиздин да үйүңүз карабыз Кудай берсе жакын күндөр эне. Кол чаап коебуз а мынакей жакшынакай сөздөргө, жакшынакай калуу тилектерге. Бар болуңуздар, кана. Өзүңүз. Мен дагы келини болом, чоң келини. Чоң укасынын аягы, ал өтүп кеткен. Эжем эң аксакалчы эжем. Андан кийин дагы 2 укасы, 2 сиңдиси бар. Анан калгандары келиндерибиз. Ушу эжем бул азалы жашынан чыйракка. Бул сапоз бележе. Колхоздо раса иштеп келген да. Жөн эле передовой болуп кыйын болгон. Эми караганда эле азыр деле эми эшикке чыкканда көрөсүң тансаны эзетиресиң. Чыйрак эжем, эми ушу чыйракты кылып эми 100гө чыксын, 100 болсом 95-лерге. 100 Ооба. 95-ке чыкса жана жылкылар калып кетпейби? Эми энем жылкыга жетем деп 100дөн ашат Кудай берсечи. Мына ооба. Келиндери, сиңдери болуп, ошо жанагы жылканын аркасынан биз бие жетиреп беребиз, бие салсын. Сиздер дагы экөөңүздөр биригип бир биеби? Дагы бир сиңдиси бар. Менде жок. Үчөөңүздөр биригип бир бие. Урматтуу катышкылар 3 бие болду. 100гө 3 бие болду. Кудай өмүр берсин, ден соолук берсин. Балдары ошо төрдүн көркөл жүрө берсин эми. Калган жаштарын ушундай апасын сатып, балдар кыздары дагы ушу 85 жылдыктан өткөзсүн. Кана кучакташып коебуз, жытташып коебуз, подаркаларды тапшырабыз, жана башка кол чаап коебуз калгандарыбыз. Подаркалар жана берилди. Анан эжем жашары дагы чыксын деп атайын бул кызыл жолук алып келдим. Мынакей кызыл жолук жал-жалым деп коет да, мынакей жакшынакай жолуктарды башына салып аткан учуру урматтуу көрүүчүлөр. Бир тууган эң жакын адамдары мынакей. Эми чорлор менен бирди сүйлөтүп койдум. Ооба эне, азыр баардык очерет кезек күтүп отурушат. Сүйлөшөт эне. Мынакей бир тууган сиңдисинен. Рахмат эне. Алып барып, ушунтип эле элдин көңүлүн алып, катасын алып жүрө берейин анайын. Сиздер болсо көрө бериңиздер. Булам көргөнчө башкаларга таратып. Ооба. Рахмат эне. Кайер болсоң барасың го. Ооба. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, энебиздин улам сарпайлары көйүп, сарпайларыңыз тез эле жыртылып кала берсин. Күзгө жетпей эле жыртыла берсин. Өзүңүз 100дөн ашып кетиңиз. 3 бей болду эне. 3 бей иштедик. Эми мак жан. Кийинкилер эне сизгеби? Урматтуу көрүүчүлөр, кийинки кезек дагы бир жакшынакай энебизге келип жетти. Эне өзүңүздү тааныштырып. Жакшы сөздөр сүйлөнүп атат эже. 100гө чыгын укаңыз жылкы деди. Биз ошого кошулабыз. Балдардын сый урматын көрүп, ойноп күлүп жүрө бериңиз. Эже сыч болуң. Жылкыга кошуласыз, ошондой агабыз айтып койду да. Агабыз айтып койду. Кошулам. Агабыз туура эле айттыбы негизи? Туп-туура айтты. Бир туугандан эмне бар? Туура айтасыз. Бардыгынан бир тууган керек. Ооба да. Балдарым жакшы өссүн деп. Мынакей жакшынакай белек го бул. Балдардын жакшы жагын көрүп жалам. Ул үйлөп кыз чыгарып куда күтүп. Жүрөлү эжелерим, жүрөлү жендерим, айесен аман. Ойбой, эжебиз сонун белек болду. Кол чаап коебуз. Абдан сонун белек, бар болуңуз. Энебиздин жашына бул эже Шайыр апалар тобунда жүрбөйсүзбү кокусунан? Алпаса барат элем. Ошону айтам да, Шайыр апалар тобундагылар көрүп калат болмосо, ошо эжебизди сөзсүз группага кошуп койсоңуздар болот. Урматтуу көрүүчүлөр, от өчүп калганча барып калайын жанына. Эже өзүңүз тааныштырып, 85 жаш деп. Рахмат. Рахмат, эне бар болуңуз.
Başlay beriңiz Ece. Özünüz tanıştırıp başlay beriңiz. Siz kimisi olasiz Ece? Gelin en kiçineke gelini. En kiçineki erkek gelini. Erkek gelin. Enebizдің ең баяғы бардық баяғы өзөктүү таланттарын барын урдаган келинмин деп коебуз. Bir toğan lükasın en kiçineke gelin ayal olum. Diyeceğim gelin olum. Yemi Ece şu 85 jubileyimiz kutlu olsun. Şu baldarınızdığın, bir toğanlarınızdığın aslında, jürü joldoşlarınızdın aslında daima Kuday densoluk versin, ömürü versin. Bir üyletip koyalım ana yine. Ana yine bunu üylep koyun. Kol çağıkan dayar turabız. Oy azamat. Em ulata örüyoruz Ece. Anam Kuday şu sizge densoluk versin dedi. Çünkü şarapta bizge baş göz boluyla, aksakal boluyla sürüverin. Daima şu sizin toylarınızga geleylik. Yeme erten yüz göçerinde ata yüzde çıksanız ülkeleriniz tapkanın alvalığına geliyoruz da. Bir bece bir uyda ayta albayız. Nasibince. Kurukun götürüp geliyoruz. Ova bro 3 bedele oңой нерсе эмес туурабы? 3 bedele. Эми калгандарыңыз бар. Шектер алып келерсең, мына окшогон бір элелерди алып келебиз. Ова да. Чоолук болуптар да ошондо. Туура айтасыз. Шептер айтып койду туурабы? Ооба, туура айтасыз. Кол чаап коебуз мынакей эжебиздин сөзүнө. Сен айнамай дайыма сени неме кылабыз. Ошо биз дагы ушинтип 100 жылдык, 85 жылдык юбилейибизди өткөрөйлүк. Ülkelерiniz өткөрсүн. Ana siz dağı barınız, baybiçece. Ay azamat, köp yaşаңыз seni. Aksakal olup жүрөбүрүңүz. Бумеранг жашоо кайтар дүйнө. Сизге да Кудай бурса бир күнү барам эже. Балдар кыздарыңыз бар, неберлериңиз бар, Кудай бурса баарына барам. Ооба да. Адам болуп жүрөркөм. Рахмат эне, бар болуңуз. Кийинки кезек. Мына кеже келиңиз. Кеже. Мына жанатан бери энебизди мактап атабыз. Бүгін баяғы Чубак ажы устазыбыз айткандай раматылык бүгін ичибиз жарылса жарылып калыш ушу мактап атыпчы. Кыскасы энебиздин көңүлүн көтөрүү менен барабыз да. Өзүңүз тааныштырып баштай бериңиз. Каяктан келдиңиз, кимиси болосуз, жана башка. Мен ушул эле жерден болом. Ошо жердин кудагый болом. Бир тууган кудагый. 1000 жылдык. Же 1200 жылдык, же 1500 жылдык. Тамаша эне, тамаша айта бериңиз. Эмне дейбиз ошо эжеме ден соолук. Узак өмүр, дагы ушундай жаштардан көп жашасын, балдары менен болсун. Ошо неберелерин тоюн көрсүн. Ай рахмат. Кыздардын тоюн көрсүн. Ушундай куда болгонуңузга бактылуусуз. Кол кармап, жашнага алып туруп куттуктап коебуз. Сарпайларды тапшырганчы урматтуу көрүүчүлөр. Бияк келин окшойт а, бияктын келини болосуз да. Siz de bir iki söz koşkonça kutuda tavsiye veriniz sarpaylarda. Yine köp yaşаңыз, ömrünüz uzun bolsun, daim xabar bolun. Nerelerinizde toylarını görün. Kayneneniz kokşop az söyleyip siz dağıtçı. Bro gelmenin kaynenenin suparası bir yerden üzülüp dep koyata. Hurmatlı görüşler, enebizge olgan suyurmattın belgisi, albatta sarpay tapşırуу azemleri, жакшы калуу тилек айтуу аземleri жүрүп жаткан учуру кийинки кезек келиңиздер. Өзүңүзгө келип калды уже. Подружкаларына мынакей урматтуу көрсө, подружкаларына барайынбы жөнүндө? Же келеби? Подружкалары, бүгүнкү энебиздин подружкалары бул жака келе аласыздарбы же барайынбы жаныңыздарга? Эмне кыласыздар? Айтыңыздар. Бирок энебиз жанына барсын а, урматтуу көрүчүлөр. Энебиздин мынакей азыр канча подружка, 3 подружкасы келдиби? 3 подружкасы келди. Аке, бир-эки сөз кошкончо бир жаштарга куттуктоо сизден болсун. Мен чоң апам болот. Кудай коңшу. Бул кишинин кожоюну менин абам болот. Атамдын кези. Чоң апама ден соолук каалайм. Юбилейиңиз менен 80 жаш. Жүзгө чыгың, кудай калса аны жылкылардын баары келсин, чөйдө, а? Сизден эмне болот сизден? Сизден эмне болот сизден? Менден эле тай да. Тай. 3 жылкы бир тай мынакей. Кол чаап коебузса, мына 3 жылкы бир тай болду. Бул жака барышым керек эле. Рахмат аке. Рахмат, чоң рахмат, бар болуңуз. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей жана жогоруда айттык го. Энебиздин подружкалары деп келиңиздер, бул жака катар отура бериңиздер. Кана, эне бул жака отура бериң, эне. Катар отура бериңиздер. İlgeri de emez sizlerдің малыңыздарда. Ен бай орыста şu саясат жүргенде сіздердің doğruңыздардачы.
Ошондо bagı har bir uyda же айылда bir 3 kempir dep koyat эле да. Баягы 3 kempirler чогулуп алып, ушакташып, кимдин канчада үйгө киргенин, жылкысы канчада келгенин ушундай бир кабарлап турчу эле да. Ошол сыяктуу доодо жашап өткөн энелер сиздер да. Туурабы? Şu enebиздин баскан жолун, жашоо турмушун сиздерден өткөн жакшы билген адам жок болсо керек ана. Кимиңиздер баштайсыздар? Энебиз баштайчы ушул. Экөөңүздөр чогуу иштегенсиздер. Кана? Мен айтам. Айтып бериң эне. Биз жаштайыбыздан бирге жүрдүк. Биз жоробуз. Мурун кожайындарыбыздан жороо болчу. Аялдары да барды жороо болду. 15 та болчубуз. Эми секин ушинтип 4-5 барбыз. Аллага шүгүр. Ортагыбыздын өмүрү дагы узун болсун. 100ге чыксын, балдардын урмат ийини көрсүн. Талаада бирге иштедик, бирге турдук, бирге жүрдүк. Баары ушу бирге болду жашообуз. Аллага шүгүр. Мына бала чакасын урматын көрсүн, дагы 100ге чыгып жашасын. Ошол бактылуу болсун. Бактылуу болсун, а? Рахмат. Өзүңүз канчага чыктыңыз? Мен 78ге. 78ге чыктыңыз. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, бүт ушул энебиздин подружкалары. Кана эне? Жаштары бүгүнкү юбилейдин ээлери. Биздин айылда сүйүнүчтүү күн болуп турат. Самир эжебиздин мен кийин келип кошулдум. Биз эки жакта көчүп, кызматта жүрдүк, жолдошум экөөбүз. Булардын баардыгын балдарын мен окуттум. Мугалим белеңизсиз. Анан кийин эжебизге келип, жолдошум өзү эки жакта кызматта жүрсөк дагы булардын жолдоштору менен жора элек. Жергиликтүүбүз да. Эң аксакалыбыз эжем ушу, Самир эжем. Эжем абдан мындайча айтканда өтө жөнөкөй аял да. Адам ылбаган, ылдабаган, бул чоң эле, бул бай эле, кедей эле дейт кээ бирөөлөрчү. Эже өтө жөнөкөй. Бардыгына бирдей мамиле кылат, ушундай кыялын жакшы көрөм мен. Биз аябай жакшы сыйлайбыз Самир эжени. 80 жылдыгындагы ушу жорол аялдар 10 чакты эле келип белгилегенбиз. Үйүндө балдары, кыздары, ушу неберелери, келиндерине чоң рахмат. Эже өзү тарбиялаган. Анда да ушун жакшы ниеттерибизди айтып кеткенбиз. Мына бүгүн 85ге чыгып отурат. Эжеме дагы узун өмүр каалайм мен. Ден соолугу чың болсун. Өзү кыял жоругу кандай жөнөкөй, ачык, жүрөгү таза болсо, мен ойлойм Кудай таала ошо көбүрөөк жаш берет окшойт. Педагогикада да ошондой. Эң туура айттыңыз, эң туура айттыңыз. Анан кийин эжем ушул жактар мага жагат. Эженин өмүрүн берсин бизге дагы. Биз азыр мына үчөөбүз 78ге чыктык. Эмки жылы 80ге чыгабыз Кудай Бирок кааласа. энебиз сиздерге караганда жаш көрүнөт экен, а? Тамаша, тамаша. Өтө жөнөкөй, жүрөгү таза адам жакшы болот да, эң жакшы. Ушу эженин өмүрүн берип бизге дагы Кудай таалам 70ти жетелеп 80ге чыгалып деген ниеттебиз. Балдары менен тынч болсун, өмүрү узун болсун. 130га, 140га чыгып атат азыр биздин кырктар. Биздин өзү организмибиз ошого ылайыктуу экен өзү. Ошого чыгышка аракет кылабыз. Эжем дагы көп жашайт. Мен ойлоймун, ушул юбилейин өткөрүп аткан кыздары, уул балдары, келиндери силерге чоң рахмат. Көп эле жерде мындай кылып эле белгилей бербейт. Сиздерге ден соолук берсин, өмүр берсин, ишиңиздерге ийгилик. Бирди берсеңер Алла таала миңди берсин деп айтат. Силерге миңдеп берсин. Эч кем болбогула, эки дүйнөнүн бактылуулугун берсин баарыңар үй бүлөңөр менен. Ай рахмат. Тынчынан болгула. Кол чабып. Кол чабууларына Передачаны көрөм мен дайыма юбилейиз алып барган. Абдан жакшы бул эмеңер передачаңар. Буюп калса, бул биз 80ден ашып, 80ге чыгып калсак, ушундай күндөр бизге дагы насип кылсын, э? Азамат сени, мына ушул тилектердин баары ишке ашат себептегенде мына ушул канча деген энелерин да тартылып атат. Ошолордун баардыгынын балдары угуп, кулактары чалып атат. Кудай берсе барабыз. Деп унутуп калыпмын. Бирөөбүз больницадабыз, эже. Бул ушул үчөөңүздөрдүн атыңыздарданбы? Ооба, биздин. Ой, азаматсыздар, азаматсыздар. Кайдарканы Кол чаап коебуз. Базарга барып, анан Жок, эне. Ушул жакша эне. Мына пулду эч ким көрбөй турган жакка салыңыз эне. Мына кийинки энебизге сөз берели мына. Кана эне, өзүңүз жакшы бир калоо тилек айтканча. 85 жыл экен. Эжеге узун өмүр, ден соолук каалайбыз.
bala çakaların menen aman boluşsun. Nevre çevrelerin toyun görüңüz. Oşolardan sarpayın giyip baktılığı karlıktan doğru sürüp жүрөбериңiz. Tilegen maksatlarыңızga жеткиле. Бул эже жаш күнүнөн бери эле кошо талаада иштейт элек. Передовой болчу. Ар кандай иш болсо да калып кетет эле. Бизге өрнөк болуп жүргөн. Рахмат. Мына Кудай ушундай кутман жашты насип кылган экен, көрүп атат. Балдар аман болсун. Ушу балдарына ден соолук каалайбыз. Uzun ömür kalayız. Bunlar da atasının, apasının yolun yolda ardaqtуу, baktılуу karlıqtın doğru sürüp жүрөберсин. Gelgen meymanlarga da rahmat, şu sıylap gelgenlerge bardığı, oğul gelinderi, kızları, kuyolları bardığı aman bolsun, işleri iyilikli olsun. Daima uşul ecen jakşılığına gelip oynap жүрөберsin. Ecem 100'den aşık yaşasın. Ay rahmat, abzan sonun sözleri söyledi. Abdan сауаттуу ana салмактуу сүйлөткөн элебиз. Бар болуңуздар. Ылайым энебиз менен ээрчишип сиздер деле жүзгө чыгыңыздар, эне. Кудай кааласа ошол сиздердин да эшиктериңиздерге, төрлөрүңүзгө барып алып, мен ушинтип бакылдап сүйлөйүн. Себеп дегенде, урматтуу көрүүчүлөр, ар бир мынакей мына ушу 3 эне тең, мына 78 жашка чыккан энелер, 85 жаштагы мынакей Самара энебиздин жанындагы эң жакын достору. Бардык ушу мен менен программасын көрүшкөн энелер. Үзбөй сериал катары көрүп кетишкен энелер экен. Кол чабыңыз, сиздер бар болсун, лайкты басыңыздар. Каттарыңыздар башкага бөлүшүп коюңуздар, а? Азаматсыздар. Майлы эне кана. Агары тештин арасы açılıp çaştığını Koşuluyoruz bilgen bolsanızlar. Üçöňüzlerden bolsun. Yaşeli boydan jürçelik karılık geldi karaçı. Yaşeli boydan jürçelik ay. Karılık geldi karaçı. Oy azamatsız, azamatsız. Kol çalıp koyuyorsun. Alap göynük içelik, tüböbö çaştı tüçelik. Pensiya kütüp kalardı, ar gezde kaydan bilçelik. Pensiya kütüp kalardı, ay. Alı gezde kaydan bilçelik. Bu ırsapları var mı? Koşulgan ederiz. Çelik, şiştaka büyük içelik. Nasıl bir galoş giyerdi, alı gezde kaydan bilçelik. Nasıl bir galoş giyerdi, Kiyerdin ay, alı gezde kaydan bilçelik. Bu vakıt öttü bilinbey, caş gezek etti sezilbey. Çaratkan beriptin soluk, cürelük aman keybey. Çaratkan ömürdün ay, çürülü geç bir keyek, çürülü fakir keyek. Azamatsız, azamatsız. Var bolgusundaki son ömürkenindeki bu ekskluziv fır boldu. Pensiyany misalı kütkön çaktarın, elestetpegenderin, kıskası. Şiştaka giyip жүргөн күндөрүн бир сыра ушундай бир турмуштан баштан өткөндө турабы ошолордун баардыгын көздөн кечирип алды. Бар болуңуздар ушул энебиздин досторуна кол чаап коюңуздар. Азаматсыздар, мына урматтуу көрүштөр, шатыра-шатын отурган ушул тууган уруктарынын кийинки кезеги келиңиздер. Кийинки келген сүйлөөчүлөрдүн кезеги кимге келип жетти? Кана чоң күйөөлаңыз келиңиз саба. Энебиздин кулагын сүйүнтүп, сөөгүн агарта сүйлөп жашынакай бир өзүңүздүн каалоо тилектериңизди айтып кетиңиз. Урматтуу көрүүчүлөр, мен ушу Жалал-Абад шаарынын айылдарынын биринде турам. Төш учту элем неле? Төш кучту. Төш куччу айылында турам. Мына Самара энебиздин
kүйөө баласына сөз кезегин берейин, а? Assalamu alaikum. Şu Jübiley'e gelgen, şu Aktoy'a gelgen konaklar, şu yenemin şu Jübiley kutlu olsun, ömrü uzun olsun, hiç kaçan oruasın, sırkavasın. Şu baldarına, kızlarına, nevrelerine, çevrelerine, şu tuğan uruğuna baş gözlü olup жүрөгenge Allah'ım özü nasip etken bolsun. Şu hiç kaçan oruasın. Şu yenem şu bizde terbiyelada şu yenemin terbiyesini alıp şu biz daha şu bala çakağız menen şu önü ösüp tuğan uruğumuz menen şu yenemin yaşına jeterdi. Бар болыңыз. Қолын қармап, жашнақа қылып құттықтап қоябыз, құрметті көрушілер. Sizlerin daha şu televizyonlarga şu asıl açman, asman şu arı kaçan şu işinlerge iyilik, şunday жақшылықты işlerdi kılıp жүреріңіздер, hiç kaçan oruğamızdır. Amin aytlarыңыз келсін, айтарыңыз келсін. Құрметті көрушілер, мынакей дерлік ең жақын туғандарының сүйлөө аземдері аяғына келіп жетіп қалды. Эми азыр өз қан жанынан жаралған балдар қыздарына сөз берели. Балдар қыздары дагы жашнакай болуп иреттеп келип ирети менен сүйлөп, жашнакай болуп өздөрүнүн калоо тилектерин билдирсин. Канчанчы баласы? Биринчи баласы. Эң чоң баласы сиз болот экенсиз, ата. Эми мындай да, мына ушул өзүңүз деле жашыңыз бир 60ка чамалап калса керек, а? Мисалы үчүн. 63 мына пайгамбар жашта экенсиз, Кудай кааласа, энебиз 85 жашта. Бул энебиздин эң баягы өмүрүндөгү эң биринчи алгачкы ушул бакыты, ана сүйүнүчү сиз болгонсуз да, мындай айтканда. Бул үй бүлө үчүн сиз абдан бир чоң бир жарык алып келгенсиз да. Энебизди бир мактайбыз. Энебиз сиздин энеңиз кандай адам? Апабыз кандай адам? Апам жакшы адам. Бизди багып өстүрдү. Өмүр узун болсун. Бүгүнкү туулганыңыз кут болсун, апа. Өзүк майрамыңыз, балдардын, кыздардын убайын көрүп, иңдериңиз айткандай 100гө чыгың, 100дө да ушундай тойду өткөзөйлү. Баардыгыбыз эсен болойлу, бир туугандар. Баардыгыңызга ден соолук. Биринчиден сизге ден соолук, биздин пешенебизге эсен болуң, оорубаң, сыркабаң, жакшы жүрүң, бизге таалим тарбия берип жүргөнгүзгө рахмат. Энебиздин кайсыл мүрөзү сизге өткөн? Ушундай кээде байкайсыз адам катарычы, мисалы үчүнчү. Энебиз кандай адам, мисалы мындай айтып берсеңиз, мисалы жөнөкөй, же мисалы тарбияны катуу кармаган, же болбосо мисалы ушундай жана башка мисалы үчүн. Тарбияны катуу кармаган адам. Таякты көп жегенсиз. Таякты түзүк эле жегем. Демек шок болгон экенсиз. Таякты түзүк эле жегем. Жакшы, бирок тарбиясы жакшы. Катуу. Бирок өзүңүздүн дагы тарбияңыз балдарыңызга катуубу? Жок, андай эмес. Андай эмеспи? Анда сиз атабыз тарткан экенсиз анда жөнөкөйлүгүңүз, а? Бар болуңуз. Сүйтүп күлүп жайына эле жүрөңүздөр, Кудай буйруса. Жакшы сөзүңүз, жакшы чайыңыз энебизди абдан жашартат, Кудай кааласа. 100 жашка чыгат. 100 жашка чыкканда балдардын улусу катары айтып коюң, сизден эмне болот? Азыр 3 бир тайга иштеп койдук биз. Жөн эле мындакей. Бул факт түрүндө. Берилди уже, алын десек болот. Бул видео жалган айттырбайт. Бизден да ошо да, апа. Төртүнчү бие мынакей. Улуу баласынан, бир туугандарынын атынан болду ошондо. Бир туугандардан калышпайбыз деле. Эне 4 бие бир тайлуу болдуңуз сразу. Көрдүңүзбү канча байлыкты сизге жүктөп койдум уже. Жарым сааттын ичинде. Ана кучактап, өшүп, жытташып, мына эненин жытындай жыт болбосо керек. Мейли азыр ошол кезек келет сөзсүз түрдөчү. Бар болуңуздар. Кана кийинки эжебизге сөз берели, эже, мынакей. Бизди сырттан жашнакай болуп күлүп жайнап тосулган эжебиз. Бул энебиздин эң улуу кызы. Эми эненин бул мыйзам ченемдин көрүнүш, эненин баскан жолун, азап тозогун эң жакшы билген бул кыз бала да. Ушул энелик статусту бергенде алганда кыскасы баардык ушул сиздерге тиешелүү нерсе да. Энебиз кандай адам? Энебиздин жашоо образы, өзүңүздүн энеңиз болгон сый урматыңыз, мамилеңиз, ар бир сөзүңүз кийинки буунга сабак болсун. Абдан сонун кылып айтып бериңчи. Саламатсыңарбы? Менин апам эң дүйнөдөгү жакшы адам.
Мен бул дүйнөнү апамсыз элестете албайм. Апам менин бар байлыгым, дөөлөтүм, табылгыс байлыгым, бейишим деп койсом да болот апама. Апам үчүн урматым өтө чексиз, жогору. Апама эмне дейм? Апама Аллахым ден соолук берсин, өмүр берсин, эки дүйнөнүн бактылуулугун берсин. Ошондой эле апамдын жашы бизге дагы кут кылсын, бизге дагы жугуштуу болсун, баардыгыбызга жугуштуу болсун. Апам бизди кичинебизден өтө катуу тарбиялаган. Апаман бей жооп, бей чеки бир жака чыгыш жок эле бизде. Биз бир жака барабыз дегенде, кыз балдар ушу 2 күн мурун үйдү тазалап, нарак берагынан өтүп, анан бир жака барчубуз. Кат-коту абдан жакшы жасап, патактата өтө коет элек. Ошондо дагы жөнөтөт эле, жөнөтпөсө кала берчүбүз кыздардан. Ушундай военный болуп тарбиясы апамын. Шүгүр, рахмат. Ушундай тарбияга эрезеге жеткизди бизди. Апамдын тарбиясына өтө ыраазыбыз. Апамдын тарбиясы үчүн, апамдын берген бизге мээрим үчүн биз да ушундай даражага жетип отурабыз. Эмне дейм эми? Апам айта берсе сөз жок, түгөнбөйт. Апама сөз түгөнбөйт. Ошо кыскасы апам бар болсун, аман болсун. Аллахым жаш берсе дагы 100гө чыксын. Жогоруда айтылган каалоо тилектердин баардыгына Аллах момин деген болсун. Эгерде ошол жаш маселесин, курак маселесин сизге берип койгондон да эселеп бермексиз да жашты туурабы? Деги эле ушул жанымдан кетпесин деп эле ушундай берип салмаксыз, тонналап. Ошондой эле кылмакчы ооба. Бар болуңуз, кол чаап коебуз. Мынакей улуу кызынын сөзүнө жакшынакай кол чабуулар. Бул дагы мисалы эне менен баланын ортосундагы мамилени даңазалоо. Урматтуу көрүүчүлөр, мисалы энелерди тартканда айрым бир кесиптештер же болбосо башка дагы бир аймактардан жазган ушул комментарийлерде мактанып атасыңар дейт да. Бул мактаныч эмес, мен баса эле айтып коеюн, бул даңазалоо, бул идеология, бул жайылтуу, бул тарбия, жана башка айта берсе сөз көп. Энелерибиздин батасы аягында келип берилип аткандагы да бул жөн жөрдөн эмес. Бул касиеттүү нерсе, касиеттүү программа, касиеттүү баягы көрүнүштөр, касиеттүү тасма деп да койсок болот. Ошон үчүн ушул нерсени комментарийге жазууда этият болсоңуздар. Жогоруда эжебиз айтып өткөн сөздөрдүн баарын жазып алыңыздар. Абдан сонун сүйлөдү. Бар болуңуз эже. Рахмат. Кийинки эжебизге сөз берели. Мынакей жакшынакай белегин көтөрүп келиптир. Эмне бар экенин билбейбиз ичиндечи. Мен белегим болчу, мен белегим. Сиздин белегиңиз беле. Анан мынакей белектерди албетте биздин кыргыздын салты боюнча жолук салуубуз. Эми мынакей эжебиз да кур келген эмес. Буга чейин деле бир топ белектерди берген болуш керек, туурабы? Энебиздин колундагы алтын сөкөлөрдү көрүп атасыз, бул бир сандык болуп калса керек по-моему, түшүнбү? Аздык кылат, канча белек берсе. Ооба да, аздык кылат. Биз бул белек энелерди канаттандыра турган белек эки дүйнө жок экен өзүчү. Жок да канаттандыра албайбыз. Ошон үчүн бир гана Алланын белеги, эмне ушул? Алланын ыраазычылыгы. Кийинки эжебизге сөз берели. Өзүңүз канчанчы кыз болосуз? Мен экинчи кыз болом. Экинчи кыз болосуз. Мен жогоруда айтылган сөздөргө кошуламын. Апам мактап болсун. Не настроениеңиз жок? Күлүп отурбайсызбы эже? Жакшы отурасызбы? Болушуңуз ушундай. Анан не дейм, апам тууган күнү менен куттуктайм. Ушул энебиздин жанында отуруу секундтары да болот. Абдан ар бир адамга буйруй бербейт, туурабы? Сизден бактылуу адам жок болсо керек. Сиз энебиздин несин тартып калгансыз? Кайсы мүнөзүн тартып калгансыз? Жесткаясыз сиз дагы. Ошону тартып калгансызбы? Туура эле айттымбы азыр ошондо? Абдан катуу кармайсыздар мисалы. Каттуубуз апамдын ошол жагын биз тартып калыппыз, кыздар тартып калыппыз. Балдар бар, атабыз тартып калыптыр. Атабыз бир момун киши эле. Өтө жоош киши эле, балдар бар. Балдар бар деп ушул ак жүрөк, жөнөкөй ушундай болуп калдыбы? Биз өтө катуубуз. Апам тартып калыппыз. Ошон үчүн сиздердин балдарыңыздар да сиздер сыяктуу мыкты адамдар болуп тарбияланышат да. Ошон үчүн. Ошондой. Энебиздин ушул катуулугу эми бирөө бир үйлөдө бирөө жумшак болот, бирөө катуу болот да эне. Анан экөө тең жумшак болуп калса курт жеп койбойбу экөө тең, туурабы? Ошондой да. Бул мыйзам ченемди тең салмактап ушундай жашоону кечиришет адамдар, туурабы? Бар болуңуз, сиз дагы бар болуңуз. Чоң рахмат сизге дагы. Кана аке. Келиң, бери караң. Сиз кимис болосуз? Келиң, бериге келсеңиз, эмнеге энебиздин жанына отурсаңыз, энебиздин жанына. Бул апанын жанында отуруп сүйлөө вазифасы. Азыркы мынакей, ата,
Азыр мына сиздин досторуңуз бар, а? Ата, мына, аба, сиздин досторуңуз бар. Ушундай энеси жок бирок. А сиз энеси бар адамсыз да? Мен батулум. Жанында апам бар. Апамдай, бүгүндай. Апам көп жашасын. Биздин кешибизге аман болсун. Онча. Кол чаап коелса. Рахмат, чоң рахмат. Бул чыгып аткан жаштар сүйүнүчтүн көз жашы, толкундануунун көз жашы. Бар болуңуз. Кана келиңиздер, кана кийинки кезекте урматтуу көрүүчүлөр. Келиндер тобуна келди окшойт да кийинки кезек, а? Келиндер тобуна келди окшойт. Эже сиз сүйлөдүңүз эже, сиз келин болом деп жаната бер келсеңиз мындайка. Жок. Жанагы башка, азыркы башка. Жана сиз энебиздин көзү жок эле бир мактап аткансыз го. Мен апам мындай дегенде мен токтотком, токтоп туруң. Ал сөздүн баарын энебиздин жанына барып айтасыз деп турабы эже? Ана мынакей бет маңдай келгенде бир жакшы сүйлөңүчү гана. Мен апабыздын эң чоң келини. Катыраак сүйлөйбүз. Мен апабыздын эң чоң келини боломун. Ошол жерге келгениме 37 жыл болду. Өмүрүңүздүн жарымы ушул жака келиптир. 19 жашымда келгенмин. Ошондой апа дегенмин, апамдай көрүп бизге жакшы тарбияларын берди. Кыздарына кылгандай эле мамиле кылат баарыбызга. 4 келинбиз, 5 келинбиз. Şu 5 gelindi 5 kızınday эле көрөт. Энебиздин бүгүн 85 жаш. Кутбаңурабы кут болсун, өмүрү узун, ден соолугу чың, бакубат жашоо болсун, 100 жашка чыксын, 100 жашта дагы 100 жашын белгилейдик. Эч кандай бир жамандык мындай эч эмесин көрбөдүк. Менче келиндер бардыгы эле жакшы. Кайненелик кылган эмес. Кайненелик кылган эмес. Эми мен кичинекеймен келип мындай кандай десем, ушул жерде кыздай болуп кызы катары эле калып калдыңыз да. Алыштан үчүн мындай өзүмдүн апамдай эле болуп калган. Эми ушу каалоорум ушу келген коноктордун дагы баардык ушу каалоолор апама кабыл болсун. Мен айтканыңыз келсин, рахмат. Өп коюңуздар. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей келин менен кайнененин сукуп арасы бир үзүмдөй үзүлөт дейт да. Мисалы, эң жакын адамдар ушулар болот өзү негизичи. Кайнене менен кайнатаны дагы карытпаган дагы, ушундай бир тарынтпаган дагы мына ушул адамдар. Ушул адамдардын мээнети бар болуңуз. Сөзсүз кайтар дүйнө. Бул аракет, бул мамиле сизге да кайтып келет күндөрдүн бир күндөрүндө. Кана? Эже келиңиз. Келеріңіздер. Урматтуу көрүүчүлөр, келиндер тобуна келген маектин көрүнүшү сиздерге тартылып жатам. Өзүңүз тааныштырып баштай бериңиз. Мен энемдин экинчи келинимин. Энем рахмат ушунча баланы көрөп чоңойтуп, бизди туура башкарып, эне сизге ден соолук дагы. Кармап туруңуздар, мынакей качып баратат бир бала. Мен тартып койдум, эч кача албайт эми. Кана эже? Дейминби? Жок, уланта бериңиз, сизди тартып атам жараттам мен. Ушу энеме рахмат, ушунча баланы көрөп чоңойтуп, бизге дагы туура жол көрсөтүп, туура баштап, эне рахмат сизге дагы. Ушу балдарыңыздын, неберелериңиздин, кыздарыңыздын жакшы күндөрүн көрүңүз. Тузу жок тамак кылып койсоңуз деле урушкан эмес. Тамак кылбай койсоңуз деле урушкан эмес. Азамат, сиз бактылуу келин экенсиз. Кучактай өп коюңуз. Азаматсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Урматтуу көрүүчүлөр, келиңиз аба, бул жакка отуруңуз. Кээ бир адамдар урматтуу көрүүчүлөр туура түшүнүш керек. Мисалы, камерага келгенде качат. Бирок баягы сүйлөп эмес, мисалы, башка дүйнөдө абдан активдүүлүгүн көрсөткөн жарандар дагы жок эмес. Ошонун бири мына ушул абабыз окшойт. Эң кичинекей баласы деп атышат, Самара энебиздин эң кичүү уулу, пенсияны алуучу, ушул дүйнөнү, энем баскан дүйнөнүн бардык байлыктарын басуучу, ушул агабызга сөз берели. Мына энебизди мисалы бир күн жок элестетүү мүмкүнбү? Вообще мүмкүн эмес. Не дейбиз алтынга чынден соолук. Кичинебиз ар дайым бар болсун. Кудай калса 100 жылдыгын өткөрөбүз. Энебизди канча күн эле сагынып каласыз кадимкидей элечи? Энебиз айылдаганы кетиши мүмкүн балкимчи? Ар саат сайын. Ар саат сайын. Энебизге
Apa men sizni suyam deb qachon aytdingiz ele? Күндү. Enemiz kelgende, siz uyga kelgende ayalыңыз сұрайсызбы, enemiz сұрайсызбы? Апам сұрайсың. Сразу апам қаяқта деді. Азамат, қол жауап қой. Қоймай. Тияқтар шындай кептер шығып қалды ғой, жалған деп бұл. Жалған бы? Тамаша ретінде айтуда тұрматы көріштер. Әлбетте апаңыз сұрайсыздар. Мысалы, мен деле үйге кіргенде апам сұрай, мені апам қаяқта деп сұрай, мысалы. Аялыңнан сұрайсың апам қаяқта депші. Бар болыңыз, қанау құшақтап, жыттап қойыңыз. Ененің жытындай жыт жоқ. Мен деген француз атырлардан да мұндай жыт шықпайды. Ошон үчүн 5 жыты да бұл. 5-тен жыты деп қойды. Алла Тааламдын 5-інің жыты деп қойды да. Енебизди сыйлай бериңиз. Енебизге болгон мамилеңизди мындан ашыра бериңиз. Себептегенде сиздин да балдарыңыз бар, кайтат. Bir күнүчү. Алла Таалам ыраазы болот. Туурабы? Бар болуңуз. Эң кичине улуу бир аз сөзгө жогураак экен, бирок енебиз ушинтип бак этип багып атканына Алла Таалам ыраазы болсун. Кана эже? Келиңиз. Сиздерден кыш келипсиңер. Аха. Баарыңыздарга ден соолук каалайм. Эне бүгүнкү кутман курак кут болсун. Аллахым бакубат жашоо берсин. Деген ден соолук берсин сизге. Сизди жакшы көрөбүз, эне. Абдан соны сөз болду. Буга чейин ар кандай сөздөр айтылып келип турабы? Абдан жакшы көрөбүз, сизди жакшы көрөбүз деген сөз укпадым эле, бирок сонун сөз сүйлөдүңүз. Келин болосуз? Мен үчүнчү келин боломун. Бог любит троица деп коем. Мени жакшы көрөт барынан да өлө мактана бериңиз. Мен жакшы көрөт, мен энеме окшошмун, энеме. Өзүңүз окшошсуз. Энеме окшошмун, бир жактарга барсак, эне бул сиңдиңизби деп айтат меничи. Бирок окшош келсиздер, чынын айтканда. Энем бизге кеңешчи, энем бизге демөөрчү, энем бизге демилгечи. Генерал маршалы да. Бул армиянынчы. Эң чоң кеңешчибиз, энемин айтканы бизге закон. Ошо баардыгыңыздарга ден соолук каалайм. Ошо эне сиз дагы бар болуңуз, аман болуңуз. Аллахым сизге жакшылыктарды буйрусун. Кудайым 5-тен жай берсин. Эки дүйнө, азаматсыздар. Абдан сонун сүйлөткөн мына ушул 3-чү келиндин сөзүнө ортокос болдуңуздар. Эң кичинекей келиник. Ушул сөздөрдү мына аксакал өтө мындай аналитик экен, чынын айткандачы. Мына ушул армиянын абдан талдоочусу экен да, чынын айткандачы. Мынакей эң крутойуна келдик деген сөздү ошондон угуп атам да. Сиз крутойсузбу? Эмнеге үнтү айтып атышат мисалы үчүнчү? Тура калып кол чабабыз дейт. Бул эң кичинекей келин мен болом. Жамандап турган кайра мактап. Отуруп апамын бүгүн өзү майрамы. Дайындешеңизге бар болсун, өмүр узун болсун. Абдан тамашалашат экенсиздер, жалпы мына урук туугандар, мисалы мындай. Эми, конечно, баягы аралык сакталат, бирок тамашалашып, кайнага бул жерде мисалы жезде, мисалы жеңелер, бири-бириңиздер менен абдан тамашалашып жүрөт экенсиздер да. Мисалы сиз эң кичинекей келиндин катары да. Энебизди мындай эми жаш курак өткөндөн кийин энебизди эң сактаганы бир ысык чай менен бир жакшы тамак да, анан жакшы сөз да. Тамак ашын, убагында. Не тамактарды жакшы көрөт энебиз? Манты, орому. Туура айтып атабы эне? Аш ошо. Бизде 3 тамак тез болуп турат. Ушуну чередовать этип берип турасыз. Bir gün manты кылсаңыз, эртеси күнү аш. Ооба, ушундай болуп турат. Сүйүк тамактан сал алыстаппыз. Келиндерге болгон сиздин кеңешиңиз, мисалы, келин канткенде кайненеси көп жашайт. Келин энебиздей болуп, мисалы, чыкып, эч ким сүрөлбөйт, 85 жашап эч ким элестетпейт да. Тамагын убагында берип, убагында карап, ошо тамагын эле жаш карап убагында жеп турса. Сиз бүтпөйсүзбү? Пенсиясын эле берип турса, мен тамагын эле берип турат деп көрөсүзбү? Тамаша, тамаша. Жакшы. Жакшы мамиле болуш. Кучакташабыз, жытташабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Эң кичинекей келиндин сөзүнө ортоктош болдук. Кана туруп алып кол чаба тургандар, кана келиндин сөзүнө. Азаматсыздар. Бар болуңуздар. Ооба. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей келиндердин белеги, бул мына жакшынакай жоолуктар. Сала бериңиздер. Анан жакшынакай сарпайлар, мисалы жылуу жумшак кийимдерди алып көтөрө келишкен. Келиндериңиз сиздерге күч кубат сиздерге берсин. Мына ушул армиянын улантуучусуздар да сиздерчи. Мына ушул армиянын кеңейтүүчүсүздөр
күчсүздөр да. Мисалы үчүн сиздерсиз, мисалы мына ушул армия мисалы кеңейбейт да, толукталбайт. Анан сиздер бар үчүн ушул армияда абдан жакшы энебиз сыяктуу адамдар да көбөйөт да. Бар болуңуздар. Кана. Кана кучактап коебуз Азамат мынакей. Чебереси экен да энебиздин чебереси. Мен сизди жакшы көрөм, энеде. Ай Азамат, мына эртең чоңойгондо ушунун бардык көрүнүштөрүн көрүп, мына өздөрү сүйүнүп калат. Апа, кандайсыз? Жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы апа? Дамдыгүл отурасызбы? Бүгүнкү 85 жаш курагыңыз кут болсун апа. Өмүрүңүз узун болсун, көп жашаңыз, эч качан оорубаңыз. Биздин бактыбызга ар дайым бар болуңуз апа. Сизди сагынуу менен алыста жүргөн кызыңыз ушул гүлдүн баарын сиз үчүн сынат видео аркылуу. Куттуктайм апа, дагы бир жолу туган күнүңүз менен. Бисмиллахиррахманиррахим. Мээримдүү райымды Аллах субхана таалага чексиз мактоолор болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга саламдар жана салаваттар болсун. Бүгүнкү күндө Аллах таала жүз көрүшкөнгө шүгүрлөр болсун. Энебиздин тууган күндө жүз көрүшүп отурабыз. Эне 85 жаш кутпан курагыңыз, юбилей жашыңыз кут болсун. Аллах таала сизге ден соолук, узун өмүр берген болсун. Оорубаңыз эне, биздин төрүбүздө ар дайым төрүбүздүн көркү болуп жүрөрүңүз. Тууган уруктарыбыз, бир туугандарыбыз менен аман болойлу. Бүгүнкү келип, тууган күнгө келип, жакшы биздин мааракени тең бөлүшкөн тууган уруктарыбыздын үй бүлөсүнө тынччылыктар болсун. Баарыбыздан Алла ыраазы болгон болсун. Эми мына неберелерине сөз берели. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей эми мынакей программанын акырына жетейин деп калганда биз ушул сөз кезектерин, сөз маектердин бөлүгүн неберелерине берген атабыз. Себеп дегенде ушул программаны уюштургандар, программаны чакыргандар мына ушул неберелери. Кол чаап турабыз мына неберелерине. 15 жашыңыз кут болсун. Ушундай жаштардан көптү жашаң дагы. Биздин бактыбызга ушинтип жүрө бериңиз, неберелериңиздин төрүндө. Бардыгы ушу куттуктап келдик эле ушу неберелери вообще. Энебизди бакканбы сизди бакканбы, чоңойтконбу? Сары май, курут жана башка сонун мындай конфеттерди бергенби? Эң улуу небере сиз болосузбу ошондо? Кыздар жагынан. Кыздар жагынан, а? Таап койлу. Макул, мынакей таап кой, мына билери экен, урматтуу көрүүчүлөр. Куру келишкен эмес, азыр сүйлөгөнчө дагы өздөрүнүн маектерин беришет. Мына кол чаап коебуз, мына баардыгыбыз мынакей энебиздин билериге. Жакшынакай көрүнүш, сүтүмдөр, неберелери мына кас катар тизилип отурушат. Кана келе бериңиз. Эне бүгүнкү туулган күнүңүз менен куттуктайбыз. Сизге кааларыбыз чын ден соолук, узун өмүр, көп жашаңыз. Ар дайым эл арасында кадыр барктуу, үлгүлүү энелердин катарын толуктап жүрө бериңиз. Балдарыңыздын ушул бизге окшогон небере чебериңиздин жакшылыктарын көрүп, ар дайым ушул бизге кеп кеңешиңизди, батаңызды берип, төрүбүздүн көркү болуп, жадырап жайнап жүрө бериңиз. Сиздердин тоюңуздарда дагы Кудай буйрса төрдүн көркү болсун, Азаматсыз. Мынакей кол чаулар, жакшынакай жоолуктарды салганча, эмнеде бир жигит турат, бул да небереси албетте чоң болгон гүлдү көтөрүп. Кана өзүңүздү тааныштырып баштай бериңиз. Чоң баласынын эң кичинекей баласымын. Туулган күнүңүз менен куттуктайм. Азамат, мынакей сөзгө жокмун дейт, бирок подаркага зормун дейт, мынакей сонун подарка көтөрүп келиптир. Кана Мен бүгүнкү 85 жаш кутман курагыңыз менен жүрөктөн куттуктайбыз. Ар дайым жүзүңүздөн жылмай кетпей, биздин тишибизге болуп. Азаматсыздар. Мына ушулардын тойлорунда Кудай буйрса төрдүн көркү болуп энебиз бакый отурат, Кудай кааласа. Кана бу жерде да өзгөчө мына 85 жаш деп жазылган торт урматтуу көрсө, өзгөчө торт үчүн кол чаап коебуз. Тортты көтөрүп келаткан небересине сөз болсун, Айне тууган күнүңүз менен куттуктайм, 85 жашыңыз менен. Бизге ушу 85 жаш буйрусун. Ай, рахмат, бар болсун. Мынакей торттор болсо, ушул энебиздин ысык чай менен жакшынакай үстөлүндө кесилип, мынакей энебиздин батасы тилинет. Азаматсыз. Кана кийинки сөз сүйлөөчүлөр, неберелери. Небере келин. Ден соолукта болуңуз.
Ар дайым биздин жакшылыктарыбызга көрүп эле жүрө бериңиз. Ушинтип эле сүйүнтүп, ушинтип эле күлүп жайнап жүрсө, мисалы сиздердин да жашооңуздар керемет болот, туурабы? Ана кийинки мынакей оператор болуп жанатан бери мен менен кошо 1 саат турду окшойт болмоймунчу. Небере келин. Дайыма биздин жакшылыктар менен бизге болуп, бизге батаңызды берип, бизге кеңештериңизди айтып жүрө бериңиз. Биз сизди жакшы көрөбүз. Өзүм тайнем кичинекейимде өтүп кеткен, тайне көргөн эмесмин. Ошон үчүн мен тайнемди өтө жакшы көрөм. Тайнемди өзүмө жакын көрөм. Биз баары сизди жакшы көрөбүз. Туулган күнүңүз куттук болсун. Көп жашаң. Бардык айтылган кабыл тилектерге кошулам. Ишке ашсын, а? Рахмат. Азамат, зуматтуу көрүүчүлөр. Энебиз жанагыдан да жашарып кетсене, чынын айтканда 85 эмес, 60 дедим эле, азыр 40ка түшүп калдыңыз уже-чи. Карабайсызбы? Чеберелер. Мына чеберелерге келиңиз. Ана чеберелер экен. Эне бүгүнкү туулган күнүңүз куттук болсун. Денсаулыкта болуп, балдарыңыздын жаркырап жайнап жүрө бериңиз. Биз сизди жакшы көрөбүз. Ай Азамат, маке, биз сизди жакшы көрөбүз дейт неберелердин бири. Мына ушундай ширин сөздөр менен чеберес экен. С днем рождения, прабабушка, с 85-летием. Я хочу, чтобы вы долго жили, никогда не болели и остались жить такой доброй и честной. Спасибо вам большое. Эне, мынакей орусча сүйлөдү, түшүндүңүз да, ушул небереңиз менен орусча сүйлөшөт окшойт көбүрөөк, а? Азаматсыздар. Кана кийинки неберелер. Урматтуу көрүүчүлөр, неберелер, келиңиздер, неберелер. Бул жерде урматтуу көрүүчүлөр, бир нерсени баса беле айтып кетейин. Толкун мырза деген бар. Толкун мырза азыр бир себептүү шарттар менен сыртка чыгып кетти, бирок программага өзү дагы куттуктоо маегин берип жөнөтүп кое турган болду. Азыр эми абдан көп, мисалы, акыркы күндөр мен энелер үчүн абдан көп убакыт бөлүп атам. Мурда топторго келгенде сүйлөшүүлөрдүн гана бир 5-6 гана чакырып сүйлөтүп кетип калчумун. Азыр мисалы 1 сааттан ашык тартканга туура келип атат. Себеп дегенде бул энелер, аталар түзгөн армия үчүн абдан чоң таберик, бул чоң архив тасма болуп кала тургандыктан мен ушундай кылып тартып атам. Азыр дагы мына 1 саат 10 мүнөт толук тартылып атат. Неберелер бардыңыздар сүйлөп бүттүңүздөр, бардыңыздар деп айтышты. Туулган күн урматына арналган иш-чаранын калган бөлүгүн ушул туугандары менен оролушкан жамаат улантып кетет. Сөзсүз түрдө, Кудай кааласа, ар бириңиздер мына ушундай энелүү, касиеттүү энелүү болууга татыктуусуздар. Урматтуу көрүүчүлөр, эми мисалы ар бир программанын жыйынтыгында мен жакшынакай ушундай касиеттүү энелердин батасына мен баягы убакыт беремин эне. Мына дээрлик жанатан бери мына сизде кыймылдабай туюп билип көрүп отурасыз, угуп отурасыз дегендей абдан көп ушул сиз түзгөн армиянын тетиги эфирейтерлерине чейин ушундай сөздөрдү сүйлөп, мына сизди куттукташты да эне. Ушул сиз түзгөн армияга, кан жаныңыздан жаралган балдарга, неберелерге, чеберлерге, сыртта жүргөн балдарыңыздарга, анан эң аягында ушул артып калса мага да бир батаңыз берип койсоңуз, программаны жыйынтыктайбыз эне. Тамактар муздап калды. Эшикте иштин баары калды. Майда эмес, о мен кошкон менен кошо карылам. Дайым ишин ийгиликтүү болсун, тапканыңарга барака берсин. Сенам келин ал кыздар кызматыңыздан убай көрүп, мага окшоп сенин 85 барака жаша. Өмүрүңөр узун болсун балдарым. Өзүңүздүн балдарыңызды унутуп калдыңыз. Өзүңүздүн мага да меники эсеп болду. Балдарым баардыгы тынч болсун, баары кошкондор менен кошо карысын. Бактылуу жашасын. Мага окшоп буларам 85-тен наракка жашап, той кылсын, балдарынан көрсүн, мени заттаса буларым балдарынан, кыздарынан көрсүн. Өмүрлөрү узун болсун баардыгынын, тапкандарына барака берсин. Рахмат эне. О, мен Аллаху акбар, урматтуу көрүүчүлөр. Неберлериңизге? Неберлерим, бир жердеги неберлерим баары тынч болсун, кошкондор менен кошо карысын, тапкандарына барака берсин. Өмүрлөрү узун болсун. Мага окшоп неберлерим 85-тен наракка жашасын, 85 той кылсын. Өмүрлөрү узун болсун. О, мен Аллаху акбар, урматтуу көрүүчүлөр, мына эне сүйүнүп калдыңызбы бир аз болсо дагы? Көңүлүңүз көтөрүлүп калдыбы? Демек, программа максатына жетти деп ойлойбуз. Урматтуу көрүүчүлөр, ушул Кыргызстандын бардык аймактарынан көрүп аткан көрүүчүлөр,
Сиздердин да ушул Самара энебизде энеңиздер болсо, атаңыздар болсондо кат жазыңыздар, алда телефондор турат, түз жазаңыздар болот, ар дайым кызматыңыздардамын. Ат жөнүм Өмүрзак Азимкулов, саламатта туруңуз, эне жакшы туруңуз. 100 жылдыкка үчпе, бир тай, жана башка негизгилерин топтоп алдык эне. Менде бар мынакей, эч ким кача албайт. Жакшы туруң эне, бар болуңуздар. Жакшы туруңуздар. Өмүрзак. Мен, Құдай, сен да ден соолугуңду берсин, үй бүлөң менен бактылуу, күн шаман жүр. Сен да ушундай, ошол энеңин айткандай 85 жаш берсин сага дагы. Небере чеберлер ушундай сага келсин. Құдай, күн шаман ойнокул ден соолугуң ушинтип эле экранын көтөрүп эле элдин көңүлүн алып чыгып, күн чаман оорубасын кабай, күн чаман жүрө бер. О, мен айтканымча берсин. Бар болуңуздар. Жалаң тойлоодо жолугайлы, Кудай кааласа, жакшы жара жолугайлы. 85ке чыгып, Кудай кааласа, чакырабыз. Болду, мен күтөм, Кудай кааласа. Болду, мынакей. О. Сен дайым Ошто болосуңбу? Мен Ошто, Бишкекте ар жакта болом эне. Мага I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement.